Камчыбек Ташиев Кыргызстанды кыдырып, ар бир айылга чейин барып, Мекенчил партиясын алга сүрөп, досум Садыр Жапаровду камактан чыгарышым керек, досум ал жерде отурбашы керек, бийлик элге, уурулар түрмөгө деп жүргөндө мыйыгынан күлүп, шылдыңдап, Ташиевдин дагы, Жапаровдун дагы саясаттагы карьерасы эбак бүткөн. Каяка бармак эле деп теңине албай кыйынсынгандардын дээрлик баары көп өтпөй эле биримдигин дагы, мекеним Кыргызстанын дагы, башкасын дагы таштап качып, дароо Жапаров менен Ташиевке келип, кенеде жабышканына бүткүл кыргыз эли күбө болгону да чын. Мына эми ошол аркы өйүз, берки өйүз болуп жүргөндөр, ата журтчулар менен мекенчилерди прикол кылып жүргөндөр, бир жакшына болуп эле өмүр бою эки досту колдоп, кызмат кылып, кубаттап жүргөндөй эле болуп, сыр бербей эле ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик кызматтарда сонун болуп иштеп, урматтуу президентибиз туура белгилеп айткандай деп, урматтуу генералыбыз эң туура айтып өткөндөй деп окшоштуруп ишти кылып жатышат. Бул да болсо Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бир чети айкөлдүгү жана ынтымакты сактоого болгон кадамы болсо, экинчи жагынан атайын бир саясий жүрүштүн түрү катары кабыл алынды. Ынтымагыбыз ушинтип эле бекем болуп, элибиз дагы бийликтин ар кайсы бутактарында отурган ошол көптөгөн наркы берки жактарда адашып жүрүп, кийин октябрь окуяларынан кийин туура жолго түшкөн адамдар дагы дал ушинтип бир муштумдай, ал эмес бир туугандай болуп, кийинки бийликке чейин эле эмес, акырына чейин бири-бирине сылык сыпа, жылуу сөздөрүн арнап жүрө беришине тилектешпиз. Эң негизгиси, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, алдыга жылып жатса, калганынын кандай кызыгы бар эле.